Президент Садыр Жапаров балдарды коргоонун эл аралык күнүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолугушту. Садыр Жапаров балдарга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясындагы өзүнүн иш бөлмөсүн көрсөтүп, жумуш күнү кантип өтөөрүн айтып берди. Мамлекет башчысы балдар менен жылуу атмосферада баарлашып, окуулары тууралуу сурап, аларды кызыктырган суроолоруна жооп берди. Президенттин администрациясынын структурасында балдарды социалдык жактан коргоо боюнча ишти күчөтүү максатында атайын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу институту түзүлгөнү маалымдады. Садыр Жапаров бардык мамлекеттик структураларды, алардын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын балдардын катышуусу менен ачык эшик күндөрүн өткөрүүгө жана бардык жарандар үчүн дайыма жеткиликтүү болууга чакырды. Жолугушууга келген балдар мамлекет башчысына алдыдагы жайкы каникулдагы пландары, жакшы көргөн сабактары жана мектептеги окуулары жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле өздөрүнүн жеке суроолорун узатышты. Жылуу атмосферада өткөн баарлашуудан соң президент Садыр Жапаров балдарды дагы бир ирет майрамы менен куттуктап, аларга белектерин тапшырды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Жапаров Акылбек Усенбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Буга чейин бул кызматты Улукбек Кармышаков аркалап келген. Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине Кыргыз Республикасынын жараны Орхан Инандыны издөө боюнча тергөө оперативдик иштерди күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Мамлекет башчысы укук коргоо органдарына Кыргызстандын жаранынын жерин аныктоо боюнча тиешелүү издөө иш-чараларын жүргүзүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, Сапат билим берүү мекемесинин ээси Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастан Жумабеков УКМКда сурак берип чыкты. Маалыматты УКМКдан тастыкташты. Жумабеков Кумтөр кени боюнча сурак берип чыкты. Ал 2017 жылы 25 октябрда Жогорку кеңештин спикери болуп шайланган. Бүгүнкү күндө УКМК, башкы прокуратура жана ИИМдин тергөөчүлөрүнөн түзүлгөн ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенине байланыштуу коррупциялык факттарды иликтеп жатат. Нарын районунда оор кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын ОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондо 2021 жылдын 25 май күнү саат 12:00 чамасында Нарын РИИБдин нөөмөт бөлүмүнө Нарын районунун оттук милициянын аймактык бөлүмчөсүнүн кызматкери, милициянын капитаны ЖК Казан Куйган айылынын 1993 жылы туулган тургуну АН өзүнүн үйүндө белгисиз себептерден улам каза болуп калгандыгын билдирген. Аталган билдирүү Нарын РИИБдин каттоосуна алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Милиция кызматкерлери бул фактынын чоо жайын аныктоо максатында ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүп, төмөнкүлөрдү аныкташкан. 24 май күнү саат 21:00 чамасында Нарын районунун Казан Куйган айылынын тургундары 1993 жылы туулган АН менен 1993 жылы туулган СА айылдын күнчыгыш тарабында жайгашкан талаада жер сугарып жүрүп, ошол жерден спирт ичимдигин ичип, ортодо пикир келишпестик жаралып уруша кетишкен. Ошол маалда СА маркумду кол менен бет тушка уруп жибергенде, АН денесинен алган жаракатынан улам шайы кетип баштаган. Ошондо СА айылдашы 1993 жылы туулган АЖга телефон чалып, спирт ичимдигин алып келип берчи деп, аны окуя болгон жерге чакырган. АЖ келген учурда АН өзүнө келе албай калган. Андан кийин аны үйүнө жеткирип барган, бирок АН каза болуп калган. Бул факт жазык кодексинин 138 беренесинин 3 бөлүмүнүн 1 пункту ден соолукка оор зыян келтирүү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө амалдарынын жүрүшүндө Нарын районунун Казан Куйган айылынын 1993 жылы туулган тургуну САга шектелип жаткандыгы жөнүндө кабарлама берилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүрүш уланууда.